بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, сабак улантабыз 13-чү кадам. Ta'widuhu ba'da al-adab wal akhlaq tayyiba. Ошол баланы жакшы адеп акылактарга көндүрүү. Бала деген бул камырсымал, кичеке бала. Аны кандай журусаң, аны кандай жолго салсаң, кандай нукка салсаң, ошондой өсөт. Ошол учурдан пайдаланып, Аллах Таала бизге берген берекени ошол кичеке кезинде биз туура нукка салыш керекпиз. Арабтар өзүнүн акындык ырсаптарында шариятта мындай деген сөз бар. Qad yanfa'ul adabu al-awlada fi sigar. Балдарга адеп жаш кезинде пайда берет. Walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adab. Кийин чоңойгондо адепти үйрөтүү пайда бербейт. Innal ghusuna idha adaltaha i'tadalat. Бутак кезинде түздөп койсоң, ошого жараша өсүп түздөлүп кетет. Wala yalinu walau layyantahul khashab. Кийин ал жоноюп даракка айланганда аны биз түздөй албайбыз. Анда ал кеч болуп калат дегендей, балдар бутак кезинде түздөш керекпиз. Элдер балдары даракка айланганда түздөйүн деп аракет кылгандай. Келиңиздер, Аллах бизге балдарыбызды бутактай кезинде бергенде, биз аны ар кандай жолго салып түздөй алыш биздин колубузда. Түштөн кийин 20-га чыккандан кийин, 25-ке чыккандан кийин акыл үйрөтүштүн пайдасы жок. Бир окуя айтып берейин. Умар ибн Аби Салама айтты. Кунту гуламан фи худжри наби саллаллаху алейхи ва саллям. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын үйүндө кичинекей бир бала элем. Мен табакты ар кандай жеринен жейт элем дейт. Алдынан, артынан, ортосунан. Ана пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан экен. Я гулам саммилла ва кул бияминик ва кул мимма ялик. О балам, тамак жерде Аллахтын атын ата, оң колуңмен же, өзүңдүн алдыңан жеге деген экен. Мына ошол адепти балдар үйрөтүш керекпиз. Балдарым, колуңар жуугула, бисмилла дегиле. Үйгө кирерде дуаны эскерткиле, оң бут менен кир. Балам, токто, эгерде сол бут менен кирип кетсе, кайра чыгарыңыз. Өзгөчө ал кайсы жаштан баштап болот? Чыгаруу эгерде бир 3төн ашып 4кө чыгып калса дагы кайра чыгарып, оң бут менен кир деп үйрөтүп, ажатканага киргенде сол бут менен кир, оң бут менен чык деп ошону дагы контролго алып, балдар кичеке кезинде аларга бүт нерсе сиңип жуга берет. Кийин чоңойгондо укпай коюшу мүмкүн. Ошончо пайгамбар алейхиссалату вассалам кичеке балдарга ошондой адептерди үйрөткөн. Негизинен балага эмне адептерди үйрөтүш керекпиз? Адептер бул чынчылдыкка дайыма баланы тарбиялаш керекпиз. Аманатка бекем болууну, кыянатчылыкты жолотпош керекпиз. Жалган сүйлөгөндөн, мен деп өзүмчүлдүктөн жана башка бир туугандарына кызганыч болуудан баланы оолак кармаш керекпиз. Сен гана эмессиң, сенин байкелериң бар. Сен гана эмессиң, сенин карындаштарың бар деп адилеттүүлүккө баланы үйрөтсөк, азыркы учурда көбүнчө адамдар бир балалуу болуп, ал баласы эмне болуп калган? Өзүмчүл болуп калган. Бүт нерсени баарын алып бере берсе, меники, менмин деп ошон үчүн көп дүйнөнү сиңире албай, ага жаккан баары тең адам болуп, ага жакпаган баары тең адам болбой калган балдар дагы кездешет. Бир окуя айтып берейин. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Күндөрдүн биринде Хасан ибн Али, Алинин уулу Хасан, садакага чогулган курмадан бир курманы оозуна салып эткен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны көрүп туруп, ках, ай, ирми биха. Мындайча айтканда, о Хасан,
оозундагы курманы деп туруп чыгар түкүрүп сал деген экен. Эмнеге дейт? Анткени мен жана менин үй бүлө мүчөлөрүм садака арам деген дейт пайгамбарыбыз. Анан Алин уулу Хасан ага садака арам экен ошол учурдан кийин билди дейт. Көрүңүздөрбү? Пайгамбар мейли жутуп койгондон айтып койсо эмне болот эле? Жок, балабыз бир нерсени кармап жаткан болсо, ошол учурдан пайдаланып түздөп оңдош керекпиз. Буга окуя далил Абдулла ибн Масуд. Күндөрдүн биринде аннау раа ибнан лаху алейхи камис мин харир. Ибн Масудтун баласы бир жибектен жасалган бир кийим кийип алган экен да. Анан дароо көрүп алып туруп, фашакка ошол жибектеги кийимди чечтеп туруп, аны айырып салыптыр. Аны айткан экен: "Иннаха хада линиса." Бул жибектен жазылган кийимдер, билип кой улум, бул аялдардын кийими деген экен. Мынакей балабыз кичинекей кезинде атасы айтса, атанын сөзү ок болот. Жибектен болгон кийимдерди эркек кийбеш керек деп, балабыз ошондой аны эркектей бол деп тарбиялаш керекпиз. Адам бол. Анткени кичинекей кезинде бала ошонун баардыгын кулагына түрүп эстейт, кийин атасы өлгөндө атам мен мончу эле деп туруп, анан атасынын тарбиясын өз баласына салат. Анткени эң биринчи ага завод, фабрика болгон бул атасы. Атасынын сөзүн ошону практика жүзүндө колдоно баштайт. Ошон үчүн келиңиздер, аталар балдарыңар кичинекей кезинде эмне кылатканына көз салып байкаңыздар. Балабыз арам нерсени кармап атса, же музыка угам деп, бир музыка угайын деп жатса, айтыш керек: балам, музыка арам. Сен музыка укпа. Неге? Чоң алымдар айткандай, ал-мусика тумитул калб. Музыка адамдын жүрөгүн өлтүрөт деген. Ал эми Кур'ан ошол жүрөктү тирилтет. Кур'ан жүрөктү тирилтет. А музыка жүрөктү өлтүрөт деп балага ушуну насаат айтып, бирок аны коркутпай, үркүтпөй, тамашалап, музыка укпаш керекпиз, балам деп койсо, бала ошого жараша тарбияланат. Ошон үчүн бул сөзүм менин бир тууган мусулмандарыма тиешелүү. Анткени мусулмандар бири-бирине жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюусу мусулмандардын ортосундагы милдет. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыңыздарды кичинекей кезинде тарбиялагыла. Энелерге өтө негизги бир насаат: кыздарын кичинекей кезинен баштап узун кийингенге даллат кылып, кыздарын кичинекей кезинен баштап чочун эркектер менен көп сүйлөшпөй, оолак болуусуна энелер үгүттөш керек, кыздарына түшүндүрүш керек: кызым, мындай болуш керек. Неге? Анткени эненин сөзү кыз үчүн эң керек сөздөрдөн. Атанын сөзү бала үчүн эң керек сөздөрдөн. Ошон үчүн ата эне ошону көп айтыш керекпиз. Аллах субханала тааля бизге берекесин берсин. Балдарды тарбиялоо бул оңой иш эмес, бир туугандар. Балдарды тарбиялоо бул өзүнчө эле напсы менен күрөшүү. Келиңиздер, балдарыбызды пайгамбар айткандай тарбиялаганга аракет кылалык. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүндө береке бар, анын эскертүүсүндө жакшылык бар. Бирок биз кээ бир учурларда пайгамбарыбызды унутуп, өзүбүздү өйдө көрүп калышы мүмкүнбүз. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөздөрүнөн күмүш сырга ар бирибиз кулагыбызга ошону түйүп, жүрөгүбүздүн төрүнө өткөрөлүк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.